Аянтка адатта адамдар эс алганы же сейил деген келишет. Байкасаңыздар, акыркы күндөрү аянтка китеп окуганы келген жаштар көбөйдү. Бүгүнкү биздин берүүбүз китеп окууну жайылткан, китепти пропагандалаган, бир адамдан бир китеп долбоорунун негизинде уюшулган Китепкөй ала тоо акциясынын ыктыярчылары жөнүндө болмокчу. Бирөө нага атайы жалдашабы? Абалким сүйүү деген ал бир элес, келип кеткен жаш кары дебес. Сүйүү эмне? Көрүнөбү? Кармалабы? Жалаң гана арман калчу. Менимче сүйүү деген ыйык сезим даңазалап туруучу жаштык кезин. Не лайлы, бир китеп окуйлу болчу, кудайчы? Арбиз бирден темачы. Ага. Жашалмак депчи. Майда? Ошондо. Ошондой Жок, ала тоо неме кошпойлу. китепке ала тогон нелер. Китепкөй ала тоо дейм. Бир адамдан бир китеп долбоорунун ыктыярчылары Китепкөй ала тоо акциясын күн сайын борбордон борбору болгон аянтта өткөрүшөт. Ач калган, кеч калган студенттерди бириктирген бир гана максат бар. Алардын изги тилеги элди китеп окууга үйрөтүү. Идиректүү жаштар өлкөнү билимдүү, китеп окууга жаштар өнүктүрөрүнө бөркүндөй ишенет жана ошого аракет кылышат. Саатты карап койчу, саатты. Saat 16:15 болупту. Арген, Умар, Луиза, Сайкал жана Жаркынай алдыдагы иштерин талкуулап, жан дүйнөнү ыр менен толуктап, кучактарына толо китептерин көтөрүп алышып, чакан кеңсесинин аянтты көздөй ыктыярдуу ишине жарык маанай менен бет алышты. Мен дагы алар менен катарлаш басып, иш-чара жөнүндө кененирээк маалымат алдым. Умар Туратбек уулу Кочкор районунун Шамшы айылынан Борбор калаага билим издеп келген. Учурда ал Кыргыз мамлекеттик юридикалык университетинин 1-курсунун студенти. Шаарга келип эле туура чөйрөгө кошулууну максат кылган Умар түз эле ушул чөйрөгө кошулган. Умар, бир адамдан бир китепке ыктыярчы болуп кантип келип калдың? Бир адамдан бир китепке мен 11-классымда айылда окуп жүргөндө бул долбоор жөнүндө угуп калдык. Анан долбоордо Бакай агайлар менен Эрлан агайлар менен байланышып, айылыбызда бир китепкана ачтык, 110 000 сомгочу. Анан ошондон кийин эле китепке болгон кызыгуулары көбөйүп, анан өзүм дагы ушул долбоорго ыктыярчы болгум келди, негизги долбооргочу. Анан шаарга келдим, шаарга келип өзүмө Эрлан агайдын айтканы бар го, чөйрө адамды жана муз сыяктуу депчи. Ысыкка салса кайнатып коет, муздакка салса тоңдуруп коет депчи. Анан өзүмө чөйрө издедим. Чөйрө издеп анан Эрлан агай менен бир күнү жолугуп калдык дагы, анан агай ушул чөйрөгө мени кошкула, силерге ыктыярчы болоюн десем, агай офиске чакырып, ошентип ыктыярчы болуп калдык. Анан ыктыярчы болуп ошол азыр иштеп жатабыз, буюрса. Жакшы баары. Азаматсың, анан быйыл окууга тапшырдың, ыктыярчы болдуң. Ошону менен катар эле Китепкөй ала тоо иш-чарасын өзүң уюштуруп, ошол жакка катышып жүрөсүң, Ооба. Китепкөй ала тоонун эң башкы максаты эмне? Кандай болуп атат? Жакшы деңгээлде өтүп атабы? Ооба, Китепкөй ала тоо. Максаты бул Китепкөй ала тоонун аянтыбызда негизги аянттын өзү мааниси, ал жерде пикет болуш эмес, там аякта ыр-ырдалып майрам боло турган жер да. Ошон үчүн бул жерде негизги биздин максатыбыз пикеттин эмес, китептин аянтын куралы деген оюбуз бар да. Жакын арада буюрса бул китеп окуу сааты Китепкөй ала тоо долбоору 2019-жылы башталган. Ошондон бери быйыл жакшы күчүнө кирип, окурмандар көбөйүүдө, китепке болгон сүйүүлөрү, адамдардын болгон баарлашуусу жакшырып, ошо Китепкөй ала тоонун негизги максаты адамдардын китеп окуусуна жайылтуу, ошондой максат. Умар, анан Китепкөй ала тоого келген элдердин саны канча болуп атат? Көпчүлүк кимдер келип катышып атат? Көпчүлүгү айылдан келген студенттер, быйыл 1-курс болгондор, шаар ичиндеги адамдар келип атышат. Агайлар да келип, окуп, өздөрүнүн бир анткени макал бар го, аганы көрүп ийне өсөт, эжени көрүп сиңе өсөт дегендей элечи. Улуу адамдар да келип окуса, жаштар да келип кызыгып окуп кеткен да. Мисалы бир жакшы иш болуп жаткан болсо, бир келип, биринде эле 15 мүнөт окуп кетейин, семинарга катышып кетейин деп, окуучулар да келип, жашы улгайып калган апа, эжелерибиз да келип, китеп окууга болгон кызыгуулары жакшы болуп атат. Буюрса бул ишти токтотпойбуз, дагы улантып, буюрса пикеттин эмес, китептин аянтын куруп, аянтыбыз деги эле Бишкек шаары, деги эле Кыргызстан, бүткүл дүйнө жүзүн китепкөй кылабыз деген үмүттөбүз.
Эми мынтип китепкөй ала тоо акциясын уюштуруп жаткан чагы. Китепти кайдан окуса болот? Үйдө же китепканада эле эмес, аны баардык жерде окуй алабыз. Сиздер байкасаңыздар керек. Аянтта күн сайын жаштар чогулуп китеп окушат, үлгүлүү адамдарды чакырып семинар өткөрүшөт. Аларды көргөндөр кыйгап өтпөй катарга кошулушат. Жаш кары дебей кызыгып сурашат. 2019 жылы китепкөй ала тоо акциясын баштаган Табылды Муратбеков буга чейин айтып келгендей, аянт биздин жүзүбүз. Сырттан келген коноктор дагы, региондон келген мекендештерибиз дагы дароо эле ала тоо аянтына келишет. Андыктан биз аянтты митинг, пикеттин эмес, китептин, китепкөйлөрдүн аянты кылышыбыз керек деген ыктыярчылардын урааны. Айылдан шаарга жаңы келип окуп баштагандар, кайсыл тоого барып урунарын билбей жүргөндөр аянтка келип суунун ыргагында китеп окуп, күн сайын келген спикерлерден пайдалуу кеңештерди алып, жакшы досторду күтүүгө толук мүмкүн. Аянтта китеп окуп жаткан китепкөйлөр менен дагы жакындан пикир алыштык. Мен Памирлик кыргыз, Турганбай Памири. Ошо Кыргызстанга келгениме 4 жылдын жүзү болуп калды. Ушул өз мекенибизде, өз элибизде билим алып, аралашып, мына бүгүнкү күндө китепкөйлөр менен аралашып, мындай жакшы сөз бар го, чөйрөң жакшы болгон болсоң, сен дагы жакшы, чөйрөң жаман болгон болсо, сен дагы жаман. Бияка келип жөн эле неме болбой, ушундай жакшы чөйрөгө кездешип калганыма аябай кубанычтамын. Жакшы, азыр эмне китепти окуп атасыз? Бун китеп неме түркчө öğrenenler için hikayeler деп. Түркчө үйрөнгөндөр үчүн мындай окуялар деген негизи мындай кыргызча деле китепти көп окуйбуз, анан бүгүн сумкамда ошол китеп бар экен, анан негизи түркчө бир аз окуйбуз. Китепкөй ала тоого күн сайын келип катышып турасызбы? Китепкөй ала тоого ооба күн сайын келем, анан азыр сабагым түштөн кийин болуп калган үчүн ошол сабагым 6-та бүтүп атат, ошонун менен болсо дагы келип жетишип атабыз. Бул жерге мен деле бүгүн биринчи жолу келип отурам. Ушундай жакшы чөйрөмү таап, өзүбүз ошолар менен биргеликте мындай жакшы убакытты өткөрөлү деп келгем. Мен дагы анан дагы бүгүн Али байкебиз келип семинар өтүп берет экен. Ошого дагы аябай кызык болуп жатат. Азыр семинарды күтүп атабыз. Жакшы, сиз өзүңүз студентсизби? Кайсыл жакта, канчанчы курста окуйсуз? Ооба, студентмин. Азыр 2-нчи курста окуйм. Насирдин Нысанов атындагы Кыргыз мамлекеттик курулуш, транспорт жана архитектура университетинде 2-нчи курста окуйм. IT багытында. Жакында эле келдим. Бул жерде уюштурулуп аткан китептерди көрүп, анан ошондон улам келип калгам. Ушул жерде көргөм, сиздердин уюштуруп атканыңыздарды көрүп, анан мен да келип окуй баштадым. Сиздерге чоң рахмат. Бул китептерден аябай көп мотивация алабыз жана көптөгөн билим алабыз десек болот. Ооба, семинарлары пайдалуу болуп атат. Бул китептерден билбеген көп нерселерибизди алып атабыз. Бир эле билим тармагында эмес, башка тармактарда дагы китептер бар экен. Ошолорду да окуп, өзүбүзгө керектүү болгон маалыматтарды алып атабыз. Бүгүнкү семинардын коногу журналист Али Токтакунов экен. Ал дагы көптөн бери окуп бүтүрө албай жүргөн китебин окуп бүтүрүп алганын айтып, жаштар менен эркин форматта баарлашып, алардын суроолоруна жооп берип, пайдалуу маалыматтар менен бөлүштү. Тарых таржымалыбызды башка үмүттөн ачып берген китеп. Мен адегенде силерге ушул жөнүндө бир аз айтып берейин деп чечтим. Ушул китепти окуп жүрүп, мындай аягына чыгарып эле келем. Павел Назаров деген ошол Түркистанда жашаган. Берүүнүн аягында Мамбет Асан Ибраевдин эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китебинде айтылган суроону бергим келип турат. Биз артта калганыбыз үчүн окубайбызбы же окубаганыбыз үчүн артта калганбызбы? Китеп окуу маданиятыбызды көтөрүү, өнүктүрүү үчүн эмне кылышыбыз керек? Урматтуу көрөрман, коомубуздун эртеңине кайдыгер карабасаңыз, өз оюңузду жаза кетиңиз. Айпери Шенкулова, Аскат Ибраимов, Бизон медиа порталы, Бишкек. Бир адамдан бир китеп, максатыңа окуп жет.